Кыргыз казак элине атагы чыккан балбан Каба уулу Кожомкул Суусамыр өрөөндөгү Кең суу кыштоосунда 1889 жылы төрүлгөн. 47 жашында, салмагы 165 килограмм, боюнун узундугу 2 метр 36 сантиметр, манжаларынын узундугу 25, баш бармагынын диаметри 4 сантиметр болгон. 52 өлчөмдөгү өтүк кийген. Бул жерде көкбөрү, эреңиш, күрөш боюнча андан тышкары быйыл эми жаңылык катары кирилгени бул ат көтөрмө менен таш көтөрмө болуп атат. Баягы орто ченемдеги атты көтөрсөт, ал эми таштын килограммы бир 600 килограмм болуп атат. Буну эми физикалык жактан бир кишинин көтөрүшү мүмкүн эмес, элестетүү. Бирок азыркы учурда ошону көргөн жатабыз. Иш-чаранын расмий ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин төрагасы жана депутаттар, ошондой эле өкмөт өкүлдөрү катышты. Урматтуу мекендештер, Кыргыз элинин ал баатырлары бизге мураска калтырган касиеттүү жерлерибизде ынтымактуулук өсөбүз, заманыбызга береке консун. Ардактуу коноктор, Каба уулу Кожомкул атабыздын 130 жылдык мааракесине арналган иш-чараларды ачык деп жарыялайм. Жээнбеков Кожомкул баатыр Кыргыз элин даңазалаган өз заманынын залкар инсаны болгондугун белгиледи. Баатыр эскерилип күмбөзүнө барып Куран түшүрүлдү. Андан кийин президент балбандын архивдик материалдары жана жеке буюмдары сакталган үй музейине барган. Жээнбеков үй музейге кыргыздардын тарыхын чагылдырган Кыргыздар китебинин томдорун, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалар топтомун жана улуу жазуучу менен Айкөл Манастын элеси түшүрүлгөн сүрөттөрдү белекке берди. Байыркы Кыргыз элинин тарыхы ата алтын тамгалар менен жазылып, ысымы, ызаат, урмат сый менен эскерилген инсандар көркөмдөп турат. Дүйнөдөгү улуу адамдарды берген байыркы эл катары Кыргыздын тарых таржымалы сыймык менен айтылат. Биз бүгүнкү муун Кыргыз элине Манас, Баласагын, Кашгары, Калыгул, Токтогул, Барпы, Жеңижок, Саякбай сындуу аталарыбызды буйруган үчүн жаратканга ыраазыбыз. Бир кезде Кожомкул балбан көтөргөн 635 килограммдык таш жана 300 килограммдан ашык атты көтөрүү боюнча балбандар чоң байгеге жарышты. 20 чакты балбандын арасынан бул ташты жерден 5 сантиметрге чейин көтөрүп, Келдибек Атайбеков алдына эч кимди салган жок. Бул мааракеде көчмөн Кыргыз элинин эреңиш, салбурун, көкбөрү, ошондой эле кыргыз күрөшү сымал улуттук оюндары боюнча мелдеш өтүүдө. Ага Кыргызстандын бардык облусунан келген, ошондой эле коңшу Казакстан менен Өзбекстандан келген спортчулар да ат салышып, кызуу оюн көргөзүштү. Кыргыз күрөшү боюнча мелдеште улуттук даражадагы калыстар калыстык кылышты. 28 июнда башталган мелдеште Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандан келген 100дөн ашык спортчу күч сынашты. Бүгүнкү өтүп жаткан улуу балбаныбыз, атабыз, тарыхта калган инсан Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдыгына карата өткөрүп жаткан Кыргыз күрөш боюнча мелдешине биздин кошуна Кыргызстан булуң бурчунан эле эмес, кошуна мамлекеттерден да келишти. Кошуна мамлекеттерден мисалы үчүн Өзбекстандан 2 команда келди. Андижандан, бирөөсү Ташкенттен. Исагулу. Ал эми Казакстандан да 2 команда келди, бирөөсү Тарастан, Айбек. Алматыдан. Бул мелдешке чет сырттан келген, кошуна мамлекеттерден келген спортсмендер Азыр ортого күрөшүүгө чакырылат. Махмут Решат, Казакстан, Алымкулов, Медербек, Ысыгата. Балбандар менен тең тайлашып, Буратбек уулу Мурхат, Талас, Өмүрбек уулу Мурсул. Балбандар 70ке чейинки жана андан жогорку салмактагы категория боюнча күч сынашып, түнкү саат 10го чейин созулду. Оюнга Казакстандан 2 команда, баш аягы 20 спортчу келип катышты. Мен өзүм 20 шакты палуан менен келдим. Эртең бана тас көтөрөтүн 2 палуан бар тагы да. Банагы жылкы көтөрөтүн тагы 2 палуан бар. Сон 24 палуанды алып келдик. Күрөш өтө жакшы өтүп атыр. Мен өзүм осы кыргыз күрөштө осы көп белдескем. Манас атамыздын 1000 жылдыгында да белдесип 2-орун алгам. Осы
Талас қаласында өткен Қырғызстан чемпионатында 65 килода жеңімпаз атанған қырғыз күрестен спорт шеберімін. Нұрсұлтан жетішті, Талас обласы. Ал эми Өзбекстандан да эки команда келип, кыргыз күрөшү менен мурда кийин алектенип көрбөсө да эрежени бузушкан жок. Mana bu Kırgızistan'da az bo'ladigan katta turnirda 12 sportchi olib keldik. Кыргызстанда өтүп жаткан бул турнирге 12 спортчу алып келдик. Кандай гана кыйынчылык болбосун жергиликтүү элдин эрежесин, үрп-адатын сыйнап даярданып келдик. Элдин меймандостугуна, бизди урматтап тосуп алганына ыраазыбыз. Күрөшчүлөрдүн 4-өө жарым финалга чыкты. Менимче мындай иш-чаралар эки элдин достугун дагы бекемдейт. Nima deydi, odilona olib borayotganlaringdan juda ham xursandmiz. Xo'p, hozir bizni kurashchilar ham bir 4tasi polifinalgacha suhbatgalar bo'lyapti. Bu ikkita davlatning qardoshchiligini bir kurash sababchi. Kelajakda nafaqat sport bo'yicha, boshqa sohalarda ham O'zbekiston, Qirg'iziston hamdo'stlik qilib, hamkorlik qilishini tarafdorimiz. Xo'p, bizni kutib olganlaringdan, mana bu mehmon do'stlaringdan juda ham xursandmiz. Mana bu taassurotlarga kelsak, turnir juda ham go'zal, insonlarni bizga bo'lgan hurmati juda ham yaxshi. Rahmat sizlarga. Бийик тоолуу суу самырга келген ар бир катышуучунун коноктордун саламаттыгына Жайыл районунун ак халачандары күнү түнү кам көрүп нөөмөттө турушту. С 28 июня 28 июндан тарта түнү күнү нөөмөт кылып Жайыл райондук медицина кызматы элге кам көрүүдө. Анда баш аягы 6 дарыгер, 3 фельдшер, 3 тез жардам кызматынын айдоочусу эмгектенүүдө. Азыркыга чейин 25 киши бизге кайрылды, анын 20сы жеңил жаракат алса, калганы кан басымы жогорулап жардам сурагандар болду. это с повышением артериального давления. Ар бир айыл өкмөт, райондун тургундары жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери боз үй тигип, меймандарга сый көрсөттү. Мына бүгүнкү күндө ушу биздин Кыргызстан мамлекетибизде, Кыргызстаныбызда бир жакшы маареке болуп атат да. Бул маареке негизи бул кыргыз элин бир ынтымакка, биримдикке, тынччылыкка чакыра турган бир жакшы нышан да. Муну менен биз негизи тарыхый инсандар менен, ушундай коомдук ишмерлер, жакшы ушундай балбан, спорт чеберлери менен ушу элдимди алдыга сүйрөгөн мындай локомотив адамдар менен биз сыймыкташышыбыз керек да. Көкбөрү оюндарына катышыш үчүн өлкө боюнча 6 команда даярдык көрүшкөн. Маареке тууралуу маалыматы кеч берилгендиктен 3 күчтүү команда таймашка катыша алган жок. Турнир начался 28 июня. Турнир будет проходить 3 дня. На турнир приняли участие 6 команд из Нарынской, Таласской, Чуйской, Джалабадской области, города Бишкек и местная команда Сусамырская команда. 6 команд этого. Ал эми Салбоорунда чыган тайгандар менен аңчылыкка чыгуунун бир нече түрү боюнча байгелерге ээ болуш үчүн республиканын бардык каймагынан келген тайгандар таймашка түштү. Мен Токтоолдон болом, жерлигим. Садыбаев Жеңиш менен аты жөнүм. Ушу тайган жөнүндө айта кетсем, ушу кыргыз тайганы илгерки ата-бабасынан калган, ушундай болгон. Аңчы илгеркизи ушундай болгон. Азыркылары Салбурун оюндарга шартташып калды. Бу тайгандар ири тырмак келген, көзү бир светте келген, кулагы алыс, соорузу алыс турат, төртөл. Куйруктар, чыгырык буктары жыйнак болот. Бул кийикчи, эликчи тайгандарыбыз илгерки ушулар болгон. Ата бабаларыбыз кармап келген нерселерди биз да улантып, ошо атам өзү мурас кылып таштап кеткендик себептен ушу көптөн бери тайган багып атам. Буларга аябай жакшы уход керек, чуркатышым керек, охотага чыгасың. Бул жанагы аябай адамга жакын болот буларчы. Эркелейт. Бул да өзүнө внимание карайт да. Бул кадимкидей таарынат. Балдардан коркунуч жок. Кичинекей балдарың болсо эркелетет, мындай тиштөө, мындай негизи башка агрессивный эме жактары жок да. Бул негизгиси аябай нежный болот, анан качан бул охотага чыкканда өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтөт. Өзүнүн күчтүүлүк сапаттарын көрсөтөт дагы. Бул ошол малда өзүнүн ушунчалык деңгээлге чейин көрсөтөт, баягы өзүнүн жертвасын көрүп туруп, анан ушунчалык басканга чейин күч кубаты бар, Кудайга шүгүр. Иш-чаранын салтанаттык бөлүгүндө Улуттук филармониянын Чүй облустук театры менен Жайыл райондук маданият бөлүмүнүн артисттери концерттик программа жана театралдашкан оюн зоок тартуулашты. Чекен Кыргызстан чыккан алпекен. Ашуудан аты чарчаса көтөр өзүң ал чекен.
мына улуулардын сөздөрү. Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдык мааракесине 7 дубандан журт өкүлдөрү келип, Балбандын кичи мекенинде башы биригип, журт ынтымагын даңазалашты. Кожомкул Баатыр Төбө Ашыдан өзүнүн атын көтөрүп чыккан, ошондой мен дагы ошондой болгум келет. Кыргыз күрөшкө катышып ошо күрөш жакшы өтүп атат. 70ке чейинки салмакта күрөшүп атабыз. Кожомкул атабыздын майрамы жакшы эле өтүп атат. Майрамы шаңдуу болуп атат. Жакшы. Кыргыздын жакшы улуттук салты сакталсын. Мына мен өзүмчө ыраазы болуп отурам. 2 күнгө созулган даңазалуу Балбан Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдык мааракеси мына ушинтип жыйынтыкталды. Ал эми мелдештерде жеңишке жетишкен спортчуларга 8 автоунаа ошондой эле кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Жыпара Дөбөт Казы кызы Автандил Бактыбеков, СТВ, Суу Самыр өрөөнү.